Саламатсыздарбы достор, сиздер менен Аку, кыргызча рецепттер каналы. Менде бүгүн дагы деле продолжение слоеного теста болмокчу. Анткени менин личный WhatsApp'ыма комментарийге суроолор түшөт. Анткени слоеный тестоңан самсын кандай болот деген суроолор түшүп атат. Хотя мен слоеный тестонун продолжениясын тартсам деле дагы деле суроолор түшүп атат. Ошондуктан мен дагы бир рецепт тартууну чечтим. Фаршында туроону көргөзгөнү чечкен жокмун, анткени бул обычный нарезка. Там ничего мындай необычного жок, эч кандай эч нерсе. Картошка, пияз, ошондой эле мен фарш колдондум. Сиздер өзүңүздөрдүн каалаганыңыздарга карата колдонуңуздар. Бизде азыркы заманда ушундай кылып колдонгон карапайым үй бүлөлөр көп. Ошондуктан мен деле ушинтип картошкага пияз, эт кылып аралаштырып жасаганды чечтим. Атайын да өзгөчө кылып тартпастан, атайын эле ушундай кылып тартууну чечтим. Ошондой эле мен буга 2 жумуртка алгам. 2 жумуртканы белок, жылток кылып бөлүп алып, жылтоктордун үстүнө сүйкөдүм. Актарын болсо камба эмеге кошуп ийдим начинкасына. Бул меники тестом примерно бир даяр тесто эле. Мен негизи сразу жасабайм. Морозилкамда турат, бир жумада же 2 жума турат, кээ бирөөлөрү ар кандай турат. Мен эч качан мындай сразу жасабайм, морозилкага тоңдуруп коем. Ошондой эле азыр деле тестонун жасаганын көргөзгөн жокмун. Ушул видеонун аякысына кошуп койгонго аракет кылам. Слоеный тестону ал дагы мындай кичине эскерээк видео болгондуктан аны дагы буюрса жакында жаңылап тартам. Ошондо дагы ал менен кошо өзгөчө бир рецепт чыгат. Аны дагы күтө туруңуздар демекчимин. Өтө жукка жайбастан кичине калыңыраак кылып жайыңыздар деп сунуштайт элем. Достор, мен эмнеге жок болуп кетти деп атсаңыздар, жооп берейин. Мен WhatsApp'ыма чейин кээ бирөөлөрүңөр жазып калып аткансыңар. Азыркы учурда мен соткасы жок отурган учурум. Телефонум бузулуп калды. Видео тартып чыдабай кетип окшойт деп ойлоп калам кээде. Анткени менин күйөөм деле айтып калчу, сага ушул телефон чыдаган топ экен депчи. Ошентип анын айтканына көз тийип кеттиби же билбейм, телефонум бузулуп калды. Азыркы жакын арада айлык алганга чейин телефону жоготура турган болуп калдым. Ошого карабастан жолдошумдун телефону менен тартып киргизип атам. Колдоп, лайк басып, комментарий жазып, сиздердин барыңыздарды көргөзүп коюңуздарды суранам. Анткени атайлап сиздерди жогото албайын деп тарттым ушул видеону. Жакын арада дагы видео чыгарам буюрса, күйөөмдүн эле телефону менен. Анан дагы бир сунушум бар эле сиздерге. Кээ бирөөлөр жазат, мен ушундай духовкага бир нерсе бышырганда меники жакшы көппөй же катуу болуп, ушундай болуп калат дешет. Андай менде деле болот, достор. Если сиздерде дагы менде эле обычный эле духовка болсо, который 2,5 миң сомдук стоит тура турган духовкалар болсо, анда сунуштайт элем. Духовканы только 200 же 250 градуска коюп, биринчи эле астыңкы конфоркасын күйгүзүп, астын бышырып, анан качан асты бышкандан кийин анан үстүнкү конфорканы күйгүзүп туруп, анын үстүнө которуңуздар деп сунуштайт элем да. Кээ бирөөлөр бар, эки жак бетинден күйгүзөт дагы, быша электи дагы үстүнө да астына да салып, потом кайра дагы алмаштырып коет да. Ошондо ал көппөй дагы, катуу дагы болуп калат да. Анан ошондон дагы мага жалаптар түшөт да. Сен рецептин туура эмес айттың, ошондуктан меники катуу болуп калды дегендерчи. Жок, достор, андай эмес болгону сиздердин туура эмес мындай бышырганыңыздардан болуп калат да. Ошондуктан ушундай деп айтат элем. Биринчи астын бышырып, анан үстүн. Болгондо да эле высокий температурага эмес. Ал да региондоруңузга да жараша. Если региондо светиңиз слабый болсо, анда 320 градуста бышырсаңыздар болот. Мынакей мен самсын бышып чыкты. Болгону дагы мындай саатын тактап
жетишпей калдым. Болгону 25 же 30 минутта бышты. Азыр бул аябай ысык болуп тургандагысы мен араң кармадым, достор. Достор, мен менен дагы кандай рецепттерди көргүңүздөр келет, комментарий жазыңыздар. Сиздердин бар экениңиздерди дагы билейин. Сиздерден ответ болсун. Комментарий жазып, жок дегенде смайлик жиберип коюп туруңуздар. Саламатта калыңыздар. Сиздер менен Аку болду. Кийинки видеомо чейин кош болуңуздар.